мен сені сүйем. О, Самат! Keçiç! Ak sütümdü akтай almadı! Көңүлдүү жигиттер лигасы биз ар дайым сиздерге сонун репортаждарды тартуулап келебиз. Бүгүн Жайдарман лигасында ар дайым биз менен чогуу, биз дагы Астана жергесине барганда бизден интервью алып, аз да болсо биздин көңүлүбүздү алып, бир жакшы маанай тартуулаган биздин карындашыбыз десек болот, Алтынай айым. Бишкек жактыбыз? Өтө унап жатыр. Эмнеси жакты? Чоң немеси аурасы, агаштар, жасыл кала, дем алып каласың. Кандай деп ойлойсуз? Алардын ичинен кайсынысы биз ишенебиз ушул командага деп? Бул жерде мен қазір айта алмайм. Себеби, шынымды айтсам, мен Кыргызстан командаларынын ойынын көрмедим. 2 күн бою типти былай көрмедим. Өздөрүн дө көргөн жокпуз. Міне жаңа гана көрүп, таанышып жатырмыз олармен. Командалардын оюнун билмедим енді. Биздин Казакстандык командаларга сәттілік, сиздерге де сәттілік. Бұл ойынның негізі мақсаты ол жеңүү, кубокты алуу, таласуу емес. Бұл жерде біз жалпы Жайдарманның көңүлдүү жигиттер лигасынын достук мекен экенин, көрөрмендердин, түркү тилдес көрөрмендердин бизде бар экенин, оларга эмоция сыйлоо үчүн келип отурмуз. Негизи максат сондай. Кызматыңызда менин аты-жөнүм Бектор Жумабаев жана Алтынай карындашыбыз өзүнүн YouTube каналында эмгектенип жатат. Биз болсо өзүбүздүн каналыбызга анан сөздү катталыңыздар достор. Биздин көрүүлөрүбүздүн саны 300 000, 400 000ге жакын болуп атат, бирок катталуучуларыбыздын саны болгону 30 000дин тегерегинде. Ошондуктан катталалы достор, анан казак-кыргыз достугу бекем болсун. Баштадык. Көңүлдүү жигиттер лигасы Бишкек шаарында Калыстар тобунун курамында Самат Эркинбеков агабыз бар. Кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Сиздер кош келипсиздер. Алейкум ассалам. Эмне жаңылыктар болуп атат? Сиз эми көптөн бери мындай оюндарга калыстык кылбай калдыңыз. Сизде кандай атмосфера? Элди көрүп, командаларды көрүп, бир учурларды эске келип атабы? Мындай оюндар Бишкекте өтө элек болуп атат. Эми бүгүн мындай юмор сүйүүчүлөр арасында аябай бир мындай чоң майрам болуп атат да. Ошо майрамга бизди жюри катары чакырышкан экен. Мурда тамошодо өзү сахнада ойноп жүрсөк, азыр уже мындай Калыстар тобуна отура турчу эме болуп калыптыр да, мындай статусчу. Ошого аябай сүйүнүп турабыз. Бүгүн буюрса Казакстандан келген бир туугандарыбыз, өзүбүздүн балдарыбыз менен биргеликте ойношот экен. Баардык командаларга ийгилик. Сиздерге да ийгилик. Көңүлдүү жигиттер, өсө бериңиздер. Алга. Сиздин оюңузча ким утат? Билбейм. Азырынча айтыш кыйын, Ким жакшы качка берсе ошо утат го дейм. Сөз түрдө. Самат агабызга мыкты калыс болуп бериңиз деп айталы, Рахмат. Жакшы эс алып, жакшы күлүп кетиңиз. Ким утканын анан сурасаңар айтып коем, Анан аягында. Оюн бүткөндөн кийин, Достор, мына ушундай атмосфера абдан сонун. Биз дагы да болсо жүрүшүбүздү улантабыз. Биз менен болуңуздар. Достор, айымдардан куралган команда Акыл Кара Чач Кыргызстандын атынан болсо, Казакстандын атынан ак мен бирге ушул жерде кол чабыш керек да. Атмосфера сонун, кыздарга суроо Бишкек эмнеси менен жакты? Бишкек барлық жағынан жағып атыр бізге. Күн жылы, тамақ көп, жігіттердің қолы ашық, жомарт, площадьта қыдырып атырмыз, бәрі зор болып атыр. Жақты, күшті, палау, күшті екен бізді. Плов жакты. Демек, ар бир команда сөздүдө пловко өзгөчө басым жасап жатышат жанатан бери. Буюрса, кийинки оюнда биз Астанага барганда сиздерге плов ала барабыз. Обещаю, короче. Ак менен бирге командасы, Акыл Кара Чач команда. Сиздер Жайдарманда жогорку лигада, чемпион болгон эмессиздер, Жоқ, 3-ші орын алдық. Былтыр финалда жоғар лигада 3-ші орын алдық Жайдарманда. Демек, ак менен бирге командасы Казакстан лигасында өзүнүн ордун тапкан мыкты командалардын бири. Анан бүгүнкү оюнга ийгилик каалайбыз, Мыкты деген. Сіздерге де игілік, сіздердің командаларыңызға да ойын жақсы өтсін, бұйырса келген көрермендер көңілді болып қайтсын. Қол чабуулар. Ак менен бирге командасы. Рахмат. Кийинки команда Бишкек шаарынын намысын коргойт. Келечек командасы бир кол чабыш керек, атмосфера көрсөтүш керек, маанай көрсөтүш керек. Как КВНщик болгондон кийин. Кандай настрой кандай болду? Настрой жакшы буйруса.
Даярдык да жакшы. Даярдык жакшы буйруса. Күнү түн дебей тамаша жазып, прогонду кайра берип буйруса утабыз деген ой бар. Атандаш кайсы команда болду? Жубалы. Жубалы командасы келечек командасына каршы ойнойт. Сиздерде өзгөчөлүк эмне болот ата ошондо? Бизде өзгөчөлүк командага жаңы оюнчу алганбыз. Бул жак Ушундай жооп жакшы болду дейм. Сенде эмне жаңылык? Бізде жаңылық жоқ, бізде жаңылық тынчылык эле бекер такси кылып коюп жүрөбүз. Фархатка бир ооз сөз берип коелу. Кош келдик оюнга, Кудай буйруса. Ийгилик бүгүнкү көңүлдүү жигиттер оюнуна, Казакстандан келген бауырларыбызга, өзүбүздүн Кыргыздын кыраан жигиттерине достугубуз маңгилик болсун. Достор, кийинки команда Ош шаарынын чыккан DVD командасына каршылаш Казалы курамасы. Казалы курамасы. Кош келдиңиздер. Кош көрдүк. Бишкек эмнеси менен жакты? Бишкек эмес? Бишкек эмнеси менен жакты? Эмнеси менен жакты? Энди конак жайлыгы менен го, энди 2 күн болду күтүп алып атыр экен. Астымызга түсүп була ма, кандай болот сиздерде? Алдына чыгып була. Сиздерге кандай удобно? Өтө тамаша, конак жай жигиттерге рахмет, чоң рахмет. Чоң рахмат. Байгелерге рахмат. Казалы курамасы Кыргызстанда биринчи жолу. Биринчи. Жайдарманда сиздерден жетишкендик кандай? Биздер 2022 жылы, осына 1 жыл бурун вице-чемпион болдук. Жайдармандын Казакстандагы номер 2 команда. Демек, достор, Казалы курамасы Казакстандагы мыкты өзүнүн ордун тапкан команда десем жаңылышпайм. Бүгүнкү оюнга ийгилик. Рахмет. Кол чаап коелу. Атмосфераны көрсөтүп коелу. Акыл Карачач командасы бир кол чабыш керек ушул жерде. Демек, кыздардын маанайы сонун. Кандай болуп атат? Бишкекте алгачкы жолу. Бизде маанай сонун, буюрса жакшы даярдык көргөзүп келдик. Даярдыктарды сахнада көрсөтөбүз. Оюндун баарын сөзсүз түрдө азыр айтып койсо кызыксыз болуп калат, ошондуктан оюнду көрүш керек, бул жердеги атмосфераны сезиш керек. Анан кыздар Казакстандын Ак пен Бирге деген командасына бүгүн каршылаш ойнойбуз. Биздин Кыргыздын юморун көтөргүлө. Кийинки команда өзгөчө динамикасы, өзгөчө бии менен айырмаланган команда десем жаңылышпайм. Алато эсүү бир маанайды көрсөтпөйлү. Позитив, кол чабуулар. Кол чаап коелу ушул жерден. Кол чабыш керек. Картинка КВНшикпиз, элге жакшы маанай тартып алыш керек. Кандай болуп атат атмосфера? Кайф, өтө рахмет Кыргызстанга, чоң рахмат. Осылай го, нормально. Уже биздин командада жигиттер 2 күн болсо дагы уже кыргызча жакшы сүйлөшүп калган. Сәл үйрөнүп атырк, Сапар байке рахмет сизге. Сапар байкеге өзгөчө рахмат айтышат. Алато эсүү командасы кимге каршы ойноп атат? Торнадо. Торнадо командасына каршы ойнойт бул команда. Демек, аз да болсо сиздерге ийгилик каалайбыз, Ийгилик, сәттилик, казакча айтканда сәттилик бар болгула. Өзгөчө динамикасы бар Алато эсүү командасы болду. Достор, менин жанымда дагы бир мыкты команда, ал команданын аты Жубалы деп аталат. Казакстан Жайдарма лигасында бул команда жогорку лигада, Биз Жубалдан Казакстан атынан келип отурук, Жубалы болот. Биз жогорку лигадамыз. Быйылгы жылы Бишкекке, Кыргызстанга келгениңизге өтө катты кубанычтымыз. Шакыргандарыңызга чоң рахмет, көп рахмет дейм. Рахмат. Өтө керемет. Бишкек пен биздин Алматы өтө ұқсас екен, мықты қала. Әсіресе табиғаты, екіншіден тамақтары өте дәмді екен. Бишкекке биринчи жол. Биринчи рет келип тургу, Эмнеси менен эсте калды? Эмнеси жакты? Палауы. Аш, Аш, палау, аш, плов, аш. Аш өте керемет. Мынакей достор, демек атандаш кайсы командасы? Кимге каршы ойнойсуз? Келечек Бишкек командасына каршы Казакстан Жайдармандан Жубалы командасы. Ийгилик анда, жигиттер. Урматтуу достор, сөз түрдө өлкөнү спорт жана маданият дүйнөгө таанытат дейт
Казакстандагы жайдарман жалпы КВН чөйрөсүндөгү жигиттердин башын бириктирген биздин Сеймуктуу агабыз Эсенели мырза Кыргызстанда. Ассаламу алейкум. Алейкумассалам. Жалпы көрөрмандарыбыз менен амандаша алсаңыз болот? Иә, барлық кыргызстандык көңүлдүү жигиттер, жалпы осы көңүлдүү тапкырлар оюндарынын көрермендерине зор алгыс, көргениме өтө кубанычтымын. Анан Ала Тоо кубогу деп эмне үчүн аталды деген суроо. Енді Ала Тоо кыргызга да казакка да ортак дүние. Солтүстүгүндө казактар, оңтүстүгүндө кыргыз агайындар. Осы Ала Тоо деген екі жаққа да бірдей. Сондықтан да бұл турнирдің негізгі лақап былай қосымша аты бір туған деп атауға да болады. Біз бұрыннан осы 7-8 жыл болды тығыз қарым қатынастамыз. Оның алдында тамашаумен, қазіргі таңда көңілді жігіттермен осындай шығармашылық байланыс бар. Сонда осы 3 жыл қатарынан Ош қаласында өтетін ойындарға біздің командалар қатысып жатыр. 2 жыл миллион қатысты, биыл Нартәуекел деген құрама қатысып жатыр. Осы жобаны алған кезде, осы проектін алған кезде бұл жерде тек бір ғана командамен шектелмей 4 қала, 4 шаардан командалар келіп, осындай бір-бірімен танысып, шығармашылық танысып, араласын деген ой болды. Бұл достық кездесу. Сондықтан біздің жайдарманның Қырғызстанда көрермендері өте көп, хабарласып жатады. Бізде де осы көңілді жігіттер болсын, жалпы Қырғызстандағы шығармашылықпен өте таныс біздің де көрермендер бар. Сол енді тек әлеуметтік желіде, яғни ютубтан қарамай, бұлар бір-бірімен шынайы, реал түрде бір-бірімен аралассын деген ой болды. Сондықтан осы күнге жеткеніме өте қуаныштымын. Жалғасын тапса деймін. Алла бұйыртса, сәтін салса, осы күзде Қазақстанда осы қарымта кездесу болатын шығар деп жоспарлап отырмыз. Сондықтан да баршаңызға игілік. Ең сонун сөз түрдө казак-кыргыз бир тууган деп айтылат. Достугубуз бекем болсун. Эсенели мырза, кош келдиңиз. Кош көрдүк. Сиздерге де көп-көп рахмет. Жалпы осы жақта ойнаған қазақтың командаларына қырғыз ағайындардың көрермендері әрқашан қолдап отырады. Бүгінгі ойында да сондай болады деп ойлаймын. Рахмат чоң. Рахмет. Чоң рахмат. Достор, Көңілді жігіттер лигасынын негиздөөчүсү, президенти Кадыр Жарматов агабыздан сөз түрдө бүгүнкү ойын боюнча бир-эки сөз албасак болбосо. Алгач майрам куттуу болсун. Майрам, рахмат. Кыргыз-казак достугун даңазалаган бир күлкү майрам болуп турат десем жаңылышпайм. Ойын боюнча кандай маалымат бересиз эми? Кандай маалымат керек ойын боюнча? Бул жыл сайын сөз түрдө Бишкек шаарында бир жолу oyun уюштуруп жатат. Быйылкы oyun эмне үчүн кыргыз-казак командалар ортосунда болуп жатат? Бишкек шаарында, негизинен бир 5-6 ай башта Эсен ага менен бир сүйлөшкөндө, бул Эсен ага ошол Жайдарман лигасынын президенти Эсен ага менен сүйлөшүп, бир команданы лигага бериңиз, мен да сизге команда жиберем деп байланышка чыкканда проблема жок. Всё, 2-ден 3-төн 4-төн десең деле кыла беребиз деп кошот экен. Анан ушунда бир ой пайда болгон. 5-5тен эки өлкөнүн командаларын бир сахнага алып келип, бир Ала Тоо кубогуна бир беттештирсек кандай болот дегенде анан карап көрсөк жакшы болот. Уюштурушту мен биринчи Кыргызстандан баштаганбыз. Мен моюнума алып, биринчи Кыргызстанда Бишкекте өткөрөлү. Анан ушул оюнду буюрса Казакстанда, Алматыда дагы өткөрөбүз деп план кылганбыз. Эми сентябрь айында Алматыга барабыз. Азыр эми негизги бүгүн ушул оюнду жакшы деңгээлде өткөрүш керек. Быйылкы оюн, бул Бишкек шаарындагы оюн, Ош шаарындагы оюндан эмнеси менен айырмаланат ошондо? Бүгүнкү оюнбу? Эми Ош шаарындагы оюн бул Көңүлдүү жигиттер лигасынын сезон 1 жылдык оюну, бул бир эле оюн, бир кубок. Бүгүнкү оюнда кайсыл тарап Ала Тоо кубогун утат, ушу менен жыйынтыктайбыз. Оштогу оюн 1 жылда чемпион антасак, бул жерде бир оюнду аныктайбыз. Демек баш байге ошондо эмне болду быйыл? Баш байге буйруса бүгүнкү оюнда баш байге жок. Себеп расход көп. Бишкек шаарында моюнга алыш керек. Эми ушуну кенен токтолуп айтайын. Эми бул жерде мындай арман айтыш эмес. Колдоо жок биринчиден, демөөрчү жок. Биздин эң негизги колдоочубуз бул эл. Моралдык колдоо албетте бул Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги. Анан Ош шаарынан ушу командаларды алып кетүү, командалардын расходу боюнча Ош шаардык маданият башкармалыгы колдоп атат.
бул жактагы расходторду эл ушу билеттен түшкөн акча менен жабабыз. Эгер жаппаса, анда өзүм жетекчи катары, президент катары моюнга алыш керек. 200-300 миңдей мен өзүм жабам. Буюрса ал жөнүндө кам санабай эле койсоңуз болот. Себеп дегенде биз байкап жатабыз жанатан бери элдин агымы абдан сонун. Буюрса зал толо эл болот деп ишенебиз. Анан бүгүнкү оюнга ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат. Буюрса каналдан алыстабаңыздар. Бул жакында ошол Бишкек шаарында болуп өткөн Ала тоо кубогун эң мыкты деңгээлде алдыңыздарга тартуулайбыз. Урматтуу достор, биздин Бишкек шаарындагы оюнда Ош шаарынын атынан өзгөчө команда Дириди. Жеңиш куту болсун жигиттер. Рахмат. Кандай болду? Эмоциялар менен бөлүшөлүк. Одни эмоции. У нас нет слов. Болду. Достор, мына ушундай өзгөчө эмоция менен буюрса биз бүгүнкү Бишкек шаарындагы оюнубуздан кыска репортажды жыйынтыктайбыз. Андыктан баардыгыңыздар биз менен чогуу болуңуздар. Чоң рахмат.